Рыспеков Өмүржан Шабданбек Жумагулов атындагы орто мектебинин 11-классынын окуучусу. Бүгүнкү достук мелдешине мектептеги командасы менен катышып, биринчи оюнда жеңүүчү болушту. Учурда оюн аябай жакшы болуп атат. Быйылкы жылдагы эң эле биринчи турнир болуп атат. Ошо биринчи турнир болгондуктан бир аз балдар жаңырып, адаптация албай биринчи оюн кичине кыйыныраак болду. Мунун аркасында биз Кара суунун, Наркы Чат базардын балдарын жакшы таанып, ошолор мисалы волейболго келген балдар жакшы таанып, ошолордун аркасында урушпайбыз, ынтымактуу болобуз деген ойдобуз да. Бүгүнкү достук мелдешине Чоң Алыш айыл аймагынан 4 мектеп жана 1 кесипчилик лицейдин окуучулары катышууда. Мелдеш Шабданбек Жумагулов атындагы орто мектебинде өттү. Бүгүнкү биздин Шабданбек Жумагулов орто мектебинде 5 команда катышып атат. Жана ошондой эле оюндун шарттарында кыздарга волейбол оюну жана балдарга волейбол, анан футбол оюндары бар. 4-5 команданын ичинде аларга дагы өзүнүн белгилүүчү сыйлыктары бар. Достук мелдешин өткөрүү демилгесин Талас райондук ички иштер бөлүмү көтөргөн. Максаты окуучулар бири-бири менен мелдештин жүрүшүндө таанышып, кылмыштуулукту азайтуу болуп саналат. Быйыл Кудай буйрса Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин милициянын түзүлгөн 100 жылдык мааракесине карата биринчиден окуучулар арасында кылмыштуулукту алдын алуу максатында спорттук иш-чара өткөрүп атабыз Талас райондук ички иштер бөлүмү тарабынан. Бул жерде ынтымак оюндарын 5 айыл биригип, мектепте аралык уруштар болбош үчүн, же болбосо баягы налог салган ар кандай кылмыштуулукту алдын алуу максатында ынтымак оюн өткөрүп атабыз. Мелдештин жеңүүчүлөрүнө кызыктыруучу сыйлыктар Чоң Алыш айыл өкмөтү тарабынан берилет. Бүгүнкү иш-чараны биз Атайын Талас райондук ички иштер башкармалыгы менен ошолордун демилгеси менен өткөзүп атабыз. Биз каржылык жардам көргөзүп, ушул жерде медаль, кубоктордун баарын Чоң Алыш айыл өкмөтү биз каржылап бердик. Чоң Алыш айыл өкмөтү дайым биз ушундай спорттук иш-чараларды колдоп келебиз. Деги эле бул иш-чара эмес, башка кандай гана спорттук иш-чара болбосун, биз баарын колдоого даярбыз. Анан бүгүнкү иш-чарага Чоң Алыш айыл өкмөтү тарабынан 20 000 сом каржылык акча бөлүнгөн. Спорттук иш-чара жаш өспүрүмдөрдүн кылмыштуулуктан алыс болууга, укук бузууларга жол бербөөгө, мектеп окуучулары арасында ынтымакты бекемдөө менен жаш муундун ден соолугун чыңдоо болуп эсептелет. Гүлзада Бакаева, Калмурат Бейманбеков, Талас району.